Android Studio Java birinchi mesele. Hello World. Сабак учурунда мен пауза дегенди басып турам, себеби программа акырын жүктөлүшү мүмкүн. Ошондуктан пауза деп турам. Android Studio программасына киребиз. Жаңы проект деп ачабыз. File, new project. Бул жерде биздин проекттин аты жазабыз, анан next басабыз. Бул жерде Android кайсы версиясына next деген басабыз. Empty activity дегенди тандайбыз. Empty activity next finish'ти басабыз. Пауза. Биздин программа жакшы жүктөлдү. Эми сол жактагы activity main text файлга барабыз. Бардык. Эми бул жерде мынакей Hello World деген жазылып турат, ошону тандап удалить этебиз. Бул азырынча керек эмес. Эми экрандын сол жагында large text дегенди табабыз. Large text дегенди табып, пакетке апарабыз. Кое беребиз. Мынакей large text деп пакетке түштү. Эми сол жактан дагы button дегенди табабыз. Мынакей таптык. Пакетке апарабыз. Таштадык. Болду, достор. Бул эки нерсе large text. Бул текстти экранга чыгаруучу функция, элемент. Ал эми болсо new button деген бул баскыч. Бул эки элементтин ID-лерин эстеп калабыз. Мынакей ID деп турат, ID text view деп турат. Эстеп калдык. Button дегендин ID-си button экен. Button 1 деп коелу. Эми биз программабызды жазып баштайбыз. Android Studio'ga button тууралуу көрсөтөбүз. Button жана text view. Мынакей достор, Android Studio кызыл болуп көрсөтүп калды. Бул деген сөз Android Studio'га ошол button'дун файлдарын импорт кылышы керек. Ошондуктан ошо button деген кызыл болуп калган жерге эки жолу басып, alt менен enter'ди басабыз. Чыгып калган менюдан импорт басабыз. Болду достор. Биздин баскыч жана text view элементтери кошулду. Эми дагы Android Studio'da ушул элементтер тууралуу көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн button барабар кашам ачабыз жана button find view by ID деп туруп, check it ID, check it бая биз эстеп калган ID-ни айтабыз. Button 1 болду. Эми ушул сыяктуу эле text view'ну айтабыз. View барабар кашам ачабыз. Text view find view by ID, check it ID, check it. Мынакей достор, large text деп турат. Баягы көрсөттүм. Мынакей ID деген ушул ID-ни баягы жерде көрсөтөбүз. Көттүк. Эми биз биздин негизги функцияны жазышыбыз керек. Ал үчүн button check it set деп турат. Анан кийин карап турсак, астында чыгып калды подсказка. Эки жолу басабыз. New дейбиз. New on десек, подсказка чыкты. Ушул подсказканы эки жолу басабыз. Мынакей достор, ушундай бир чоң конструкцияны Android Studio бизге берди. Эми
биз функция эң негизги функцияны жазабыз. Ал бул учурда мындай жазылат. Text view tekit text деген дагы ачабыз. Hello world дейбиз. Бул деген сөз text view. Мына баттан баскычты басканда бизге hello world дегенди сөздү жазып бер деген функция болду. Эми биз программабызды жүргүзсөк болот. Мынакей ушул баскычты басабыз. Бастык. Пауза. Android программабызды жүргүзүү үчүн эки жол бар. Бул же болбосо Android смартфонду компьютерге улап туруп жүргүзсөк болот, же болбосо Android Studio'нун ичинде биздин эмулятор аркылуу виртуалдуу смартфон жасап болот. Азыр биз виртуалдуу смартфон жасайбыз. Create new emulator баскычын басабыз. Анан кийин бул жерде керектүү смартфонду жасап алабыз. Ал next creative деп турат. Next бастык. Next бастык. Finish басайын. Азыр бизге смартфон болуп атат. Пауза бассак. Биздин смартфонубуз пайда болду. Ошол смартфонубузга окейди басабыз. Жана көп биринчи эмуляторду жүргүзгөндө көп күтүшүбүз керек. Окейди басайлы. Түз. Пауза. Мынакей достор, биздин смартфонубуз, эмулятор смартфонубуз жүктөлдү. Жана программабызга киргизилди. Эми көрүп тургандай эле биз баягы жасаган макеттеги программа жүктөлдү. Эми бул программаны иштетүү үчүн мынакей new button деген басабыз. Көргөнүңүздөй эле биздин text view текстти чыгаруучу элементибиз hello world деп жазуу чыкты. Мынакей достор, ушундай кылып Android үчүн программалар жазылат.